Бешинчи сабагыбыз болсо блок шифрлери. Мындан алдын агым шифрлерине токтолдук. Агым шифрлеринин өзгөчөлүктөрүнө, кайсыл ыкмалар менен, кайсыл алгоритмдер менен маалымат интернетке түшкөндө шифрленет. Кайрадан эсиңиздерге сала кетейин. Максатыбыз эмне? Ортодо бир маалыматты бирөөлөр тарабынан окулбашын камсыз кылуу. Криптографияда ошондо криптографиянын эки сөздөн турат деп эсиңиздерге сала кетейин. Криптос жана графия. Криптос деген сыр, купуялуулук десек болот. Графия болсо жазуу, ошондо сырдуу жазуу же купуялык менен жазуу, башкалар окуй алган түрдө маалыматты жазуу десек дагы болот. Андыктан максатыбыз интернет булаларына, интернет платформаларына маалыматты чыгарып жатып, маалыматтын шифрленүүсүн башкалар тарабынан окулбашын камсыз кылуу дедик элек. Ошондо түз текстибизди кайрадан шифрлөөдө кандайдыр бир алгоритм колдонулат дедик элек. Агым шифрлеринде бул алгоритмди XOR операторлору аркылуу жүргүзүлөт дедик элек. Ошондо башынан аягына чейин агым түрдө жүргүзүлөт. Андан кийин бул шифрленген текстибиз кийин интернетке кеңири тараганга, кеңири коюлганга, жиберилгенге ыңгайлуу түргө келет дедик элек. Андан соң эми түз текст тибиз бар дедик. Мындан алдыңкы сабакта, агым шифрлеринин сабагында 10 биттик бир маалыматты интернет аркылуу жиберебиз. 10 биттик деп бул жакта эми балким визуалдаштыруу же түшүнүү үчүн оңойлоштурганга аракет кылдым. Албетте интернет аркылуу жиберилген маалыматтар 10 бит эмес, кыйла көп маалыматтар жиберилет, бирок эми маалыматтын бир кичинекей бир бөлүгүн алып түшүндүргөнгө аракет кылган учурубуз десек дагы болот. Анан 001 сандарынан турган 10 биттик маалыматты XOR операторлору менен агым шифрлеринин негизинде шифрленген текстке айландырдык. Андан кийин интернет аркылуу биз каалаган чекитке жеткирдик дедик элек. Бирок баса белгилеп кеткендей, маалыматтар сөзсүз түрдө мындай эми 10 эле биттик кичинекей маалыматтар болушу мүмкүн. Маалыматтар албетте интернетте кетип турчу маалыматтар, абдан чоң көлөмдүү маалыматтар. Бул жака дагы көлөмдүү деп көрсөткөнгө аракет кылдым бул слайдта, бирок эң көлөмдүү, эң эле мисалы жөнөкөй мисал менен эсептейлик. Ошондо бул жакта 240 бит маалымат бар, сиз көрүп турган 0 жана 1лерден турган. Буну орточо ошондо 8 бит 1 байт боло турган болсо, 30 байт маалымат азыркы учурда бул слайдтын ичинде камтылган. Ошондо WhatsApp аркылуу бири-бирибизге жиберген сүрөт, эң жөнөкөй сүрөт 100 килобайттын тегерегинде боло турган болсо, ошо WhatsApp аркылуу келген сүрөттү элестетиңиз. 100 килобайт болсо, бул 100 килобайт эми орточо эсеп менен ушундай слайдтан 3333 барак болуш керек эле. Ушул 0 жана 1лерден турган барагыбыз, PowerPoint барагыбыз дейдик. Ошондо 100 килобайттык WhatsApp аркылуу жиберилген эң жөнөкөй сүрөттү чагылдыруу үчүн ушундай баракчадан 3333 барак керек эле. Андыктан эми ушул маалыматты ошондо WhatsApp аркылуу билесиздер, бир WhatsApp номурунан башка бир WhatsApp номуруна кетип атканда маалымат шифрленет. Сиздин маалыматыңыз интернетке бирөөнө мисалы бир текст жибердиңиз, же болбосо сүрөт жибердиңиз. Ал сүрөтүңүз сиздин компьютерде сүрөт бойдон турат, бирок интернетке чыккандан кийин аны бирөөлөр ортодо интернетте бараткан учурунда ортодон ал маалыматты алып алып, кайра сүрөткө айландырыш ыктымалы абдан төмөн. Анткени маалымат шифрленет дагы сиздин компьютер, сиздин телефондон интернетке чыкканда шифрленген маалымат көбүн эсе ушундай блоктук шифрлердин негизинде ошол маалымат кандай шифрленет дагы
башка колдонуучунун WhatsApp-ына жеткенде кайра чечмелөөчү программалык аппараттар тарабынан чечмеленет дагы сүрөткө айланат. Бирок ошол маалыматты шифрлөө процесси көбүн эсе оңойлотуш максатында агым шифрлеринде эсиңиздерде болсо бир кемчилик катары эмнени айттык элек, башынан аягына чейин агымдык түрдө маалымат шифрленүү иштери жүргүзүлөт дедик элек. Бирок маалыматты шифрлөөдө бир эффективдүүлүк, ыкчамдык ортого чыгаруу үчүн жана TCP протоколдоруна шайкеш алып келиш үчүн TCP протоколдорун дагы эсиңиздерге сала кетейин. Компьютер тармактары жана интернет технологияларында да токтолдук элек. Өзгөчө маалыматты интернетте бир жактан бир жакка жеткирип атканда эсиңиздерде болсо пакеттер түрүндө же болбосо блоктор түрүндө десек болот. Блоктор түрүндө маалымат жеткирилет эле. Ошондо бир маалымат бир блок тең аралыкка же болбосо тең көлөмгө ээ блокторго бөлүнөт дагы пакеттер түрүндө интернет аркылуу бир чекиттен бир чекитке жеткирилет. Анан ушул пакет негизинде маалымат жеткирүү же болбосо блок негизинде маалымат жеткирүүгө шайкеш алып келүү максатында блоктук шифрлер ыкмасы адистер тарабынан ойлонуп чыгарылган. Башкача айтканда, чоң көлөмдүү маалыматты башынан аягына чейин бир эле ачкыч менен эмес, бир канча ачкыч аркылуу канча блокко бөлсөк бир маалыматты ошончо сандагы ачкычтар менен шифрлөө ыкмасы жүргүзүлөт дедик элек. Бул дагы эле симметриялуу жабык ачкыч шифрлөө методу дейбиз. Ошондо жабык ачкыч шифрлөө методунда эсиңиздерге салып кетейин, негизги максат эмне эле? Башында маалыматты шифрлеген алгоритм же болбосо ачкычтын кайрадан маалыматты чечмелөөдө ошол эле ачкычтын колдонулуусу. Бул симметриялуу жабык ачкыч болуп эсептелет. Асимметриялуу ачык ачкычта болсо бул ачкычтар башка ачкычтар болушу мүмкүн. Эми ага кийинчерээк дагы өзүнчө токтолобуз. Ошондо блоктук шифрлер дагы симметриялуу жабык ачкыч secret key ыкмасын же болбосо түрүнө кирет десек дагы болот. Ошондо түз тексти блоктук негизде колубузда түз текст бар. Биринчи блок дейлик буга. Дагы бир текстибиз бар. Мисалы 3 блоктон турган, башынан аягына чейин 30 биттик бир маалымат жиберелик дедик каршы тарапка. 30 биттик маалымат жиберелик дедик. Ошондо экинчи блогубуз жана үчүнчү блогубуз 3 блоктон турган маалымат. Бул негизи маалымат башынан аягына чейин, бул ушул нөлдөн баштап бул бирге чейин келе турган маалымат, бир эле маалымат. Бирок блоктук шифрлерди ыкмасын колдонгонубуз үчүн бул маалымат белгилүү бир көлөмдө 3 блокко бөлүндү дагы. Эми ошол блокко каршылык агым шифрлеринде да болгондой эле ачкыч тексти же болбосо ачкыч алгоритми бир текст көлөмүн ортого чыгарды дагы. Мында дагы ар кандай функциялардын негизинде XOR же болбосо андан тышкары дагы башка функциялар бар. Ошонун негизинде бул текст кийин ушул блокту ачкыч блогундагы колдонулган блок менен экөө аралашат дагы, ортого жаңы бир шифрленген блок ортого чыгат десек болот. Анан бул концепцияда эки негизги түшүнүк бар. B англис тилиндеги B тамгасы менен кирилген B бит, андан кийин англис тилиндеги K тамгасы менен келинген K бит деп. Ошондо блок узундуктары сөзсүз түрдө B бит менен K биттин блок узундуктары сөзсүз түрдө бири-бирине барабар болуш керек. Буякта 10 биттен турган биринчи блок сөзсүз түрдө ачкычтагы дагы ачкычтын биринчи блогу дагы 10 биттен
болуш керек. 9 бит болуп калса, бул шифрлөө ыкмасы иштебей калат. B бит менен K бит сөзсүз түрдө ар бир блоктун блок узундугу, андыктан негизи блоктук шифрлөө ыкмасынын абдан маанилүү. Андыктан блок узундугу сөзсүз түрдө K бит менен B биттин блок узундуктары бири-бирине барабар болуш керек. Бул негизги ушул слайдтагы негизги түшүнүк десек да болот. Андыктан биринчи блок менен B биттеги, болбосо түз тексттеги биринчи блок менен ачкычтагы биринчи блок бири-бири менен аралашат. Ортого жаңы бир агым, жаңы бир шифрленген текст чыгат дагы интернетке, ушул шифрленген текст кетет. Андан кийин экинчи блок түз текстибиз, экинчи блок ачкычыбыз менен аралашат. Жаңы бир шифр текст чыгат дагы интернетке кетет. Ушинтип канча блокко бөлгөн болсок, бул жакта 3 эле блок менен көрсөткөнгө аракет кылдык. Албетте мунун 300 000, 300 миллион, эми эсиңиздерге кандай сан келсе, ошончо блоктор интернетте ары бери кыймылдап турган учуру десек дагы болот. Анан эми негизги акыркы мезгилдерде өзгөчө көп колдонулуп келген ыкмаларына токтололу. Блокторду бири-бирине аралаштыруу, же болбосо бири-биринин аркасына байлоо ыкмалары десек болот. Ошондо биринчи блок түз текстибиз, биринчи блок ачкычыбыз менен аралашып турган учурда, эми эгерде мисалы бул аралашманы биринчи кадам дейли, ошондо группаларга бөлөлүк дейли. Бул кийинки аралашма дейли. Ошондо биринчи блок, экинчи блок жана үчүнчү блок. Эгерде ирети менен кете турган болсо, жана ар бир блок башка блоктордон көз карандысыз болсо, ошончо биринчи блок аралашты, кийин экинчи блок аралашты, дагы бир текст ортого чыкты. Үчүнчү блок аралашты, дагы бир шифрленген текст ортого чыкты. Анан интернет аркылуу бул маалымат биз каалаган чекитке жетти. Кайра маалымат чечмелөөчү алгоритм аркылуу бул блоктор кайрадан биз каалаган түз текстке айландырылды. Бул ыкманы ошондо ECB, Electronic Code Book Mode дейбиз. Бул эми эң жөнөкөй классикалык түрдөгү бир ыкма десек болот. Бул ыкманын бир өзгөчөлүгү деле жок. Өзгөчөлүгү ар бир блоктун кийинки блоктун аркасынан ирет менен кетүүсүн камсыз кылган. Анан ар бир блоктун башка блокторго эч кандай көз карандылыгы болбогон учур. Ошондо ECB, Electronic Code Book Mode деген ыкма менен кетет. Блокчейн мод болсо, акыркы мезгилдерде модалуу баарыбыз тарабынан билинген сөз десек болот. Бирок бул жактагы блокчейн, кийинки блокчейн бул жактагы блокчейнден чыкты десек болот. Ошо биз крипто акчаларда, биткоин, этериумдарда колдонулган блокчейн негизги идеясы, идеологиясы бирдей эле, бирок аякка көп деле тиешеси жок. Блокчейн моддогу блокчейн моддун өзгөчөлүгү блокчейнжирча дейбиз. Ошондо маалыматтын толуктуулугун камсыздоо максатында жана ортодо биз жиберген маалыматтын эгерде аябай эле мисалы башка бирөөлөр тарабынан өзгөртүлүп калышы мүмкүн деген бир коркунучубуз болсо, анда ошол блокчейн модду колдонобуз. Анда ар бир блок сөзсүз түрдө бири-бирине байланган. Ошондо биринчи блок экинчи блок менен байланат, экинчи блок үчүнчү блок менен байланат. Сиздерде байкагандай блокчейн, чейн деген сөз чынжырча. Ошондо бир чынжыр түзүлөт дагы. Каршы тарапта маалыматты алган жак, ошол маалыматты кайрадан чечмелей турган алгоритм блокчейн моддун үстүндө кеткен үчүн ортодо эгерде бир чынжыр болбой калса эле, ошондо үчүнчү чынжырыбыз эгер жетпей калса, ортодон үзүлүп калган болсо,
анда толугу менен маалыматты жараксыз деп эсептейт. Андыктан маалыматтардын баардыгы үзүлбөй башынан аягына чейин баардык блоктор бири-бирине ушундай чынжырча менен байланып кетишке мажбур. Ошондо ECB Electronic Code Book мод менен блокчейн моддун эң көп колдонулган ыкмалар. Ошолор эки ыкманын эң негизги айырмасы, биринчисинде ECB'де ар бир блок бири-биринен көз каранды болсо, экинчи блокчейн моддо болсо сөзсүз түрдө экинчи блок, үчүнчү блок экинчи блокко көз каранды, экинчи блок биринчи блокко көз каранды. Ошондой эле бир чынжырча түзүлөт дагы. Эгерде чынжырчада бир блок кем болсо, анда маалымат жараксыз катары эсептелинет. Анда ушул маалымат менен блок агым шифрлерине, блок шифрлерине арналган сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эми бир практикалык тапшырмабыз болот. Криптография жана шифрлөө темасын дагы бир визуалдаштыруу же болбосо дагы бир жакшыраак түшүнүү максатында бир практикалык тапшырмабыз бар. Бул тапшырмабыз online-tools.com сайтында жайгашкан. Видеонун текст бөлүмүнө дагы өзүнчө шилтеме катары беребиз. Бул абдан жөнөкөй бир сайт, эки бөлүктөн турат. Маалыматты шифрлөө жана шифрленген маалыматты чечмелөө жаатынан турган эки блок. Сиздер бул жака сиздер каалагандай бир текст жазсаңыздар болот. Аны ушул программа ичинде камтылган программалык аппарат ал текстти шифрлейт жана шифрленген текст ортого чыгат дагы. Муну эми мисалы интернетке түшкөн маалымат сымал эле сабактарыбызда кенен токтолдук элек. Ортодо бирөөлөр биз каалаган маалыматты окуп калбасын деп. Ошондо бул жака мисалы Санарип Мун окутуу программасы деген текстти жаздык. Ушул текстти эми шифрле деген бутонду басабыз, encrypt. Сиздер да байкагандай ортого шифрленген бир текст чыкты. Бул текстти эми мисалы бизди каалаган бирөөлөргө имейл аркылуу да жиберсек, эми бул тексттин ичинен сиздер көргөн шифрленген тексттин ичинен Санарип Мун окутуу программасын окуу албетте оорго турса керек. Бирок биз бул текстти башка бирөөлөргө эгерде жиберсек, ортодо сырдуу сөздөр дагы болушу мүмкүн, сырдуу бир маалымат дагы болушу мүмкүн. Муну ошол бири-бирибизге жиберип атканда өзгөчө эсиңиздерде болсо, ушундай сырдуу маалымат жиберүү согуш, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда, биринчи дүйнөлүк согуш учурунда башталды, бирок кийин экинчи дүйнөлүк согуш учурунда өзгөчө Германия, фашисттик Германия тарабынан кенен колдонулган. Ушу өздөрүнүн чабуулдарын ушул бири-бири менен аскер бөлүктөрүнүн бири-бири менен болгон байланышуусун ушундай шифрлер негизинде жүргүзүлгөн. Жасалма интеллект темасынын негиздөөчүлөрүнөн, илимий тарабынан негиздөөчүлөрүнөн Алан Тьюрингде ошол фашисттик Германиянын Enigma деген шифрлөөчү аппаратын чечмелегенинен ошончолук бир терең билимге ээ болгондон ушул жасалма интеллект сымал бир илимий негизди ортого чыгартып болот. Бул эми бул биздин жүргүзүп аткан практикалык маалыматка тышкары бир маалымат катары айта кетейин. Ошондо сиздерге үстүн мисалы бул маалыматты биз башынан билбейт элек, бизге досубуз же болбосо биз таанышыбыз мындай шифрленген бир маалымат жиберди. Ошол шифрленген маалыматты биз кайрадан чечмелөөчү алгоритмге киргиздик. Ошондо бул түз текст болчу, биздин мисалдардан кетен турган болсок. Бул шифрлөө алгоритми, ортодо интернет, кайра бул маалымат келди, чечмелөөчү алгоритм ичине кирди. Чечмелөөнү баскандан кийин кайра Санарип Мун окутуу программасы деген бир маалымат чыкты. Андыктан сиздер дагы бул
бул берилген булакка кирип сизге таандык өзүңүзгө таандык тексттерди кирип чечмелеп көрсөңүздөр дагы болот. Анан сөзсүз түрдө бул чечмелеген ыкмаларыңызды же болбосо өзүңүзгө таандык бир чечмелеп көргөндөн кийин комментарий катары ушул берилген практикалык тапшырманын астына комментарий катары да жазып кетсеңиздер болот. Ошондо анда кийинки практикалык ыкмаларда же болбосо практикалык тапшырмаларды көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.